Assalamu alaikum tuğanlar. Sizler emden sıyqırlı atat dep oyladыңар. Men sizlerge bir gün жақсы нәрсени öğrettim. Qaysı bir dükkanga barbagıla, qaysı bir magazinge, bazarga, mechitge barbagıla qancha türlü zaytun mayın satıp atkanын көресіңер. Анын içinden qayсынысы пайда, qayсынысы зыян, анын сапатын кантип билиш керектер. Мына ошол сапатты кантип билишти мен силерге үйрөтмөклүр көргүзүп берем. Кызыкпы силерге? Кызык болсо кана биздин баракчага каттап койгула, башкалар менен бөлүшүп койгула. Аны эмесе, бисмилла. Эң биринчи эмне кылыш керек? Эң биринчи биз идиштин түсүн карайбыз. Мына күн түс өтпөгөн, мындай жашыл же мындай күрөң түстөгү идиш. Жана анын колдонуу мөөнөтү бул 1,5 жыл, 1 жыл 8 айдан ашпаш керек. Жана каерден бөлүштүрүп коюлган, анысында карайбыз, албетте экстра Virginia бул муздак биринчи сыгымдагы май экенин билишибиз керек. Жана дагы мынаки, мен идишке, мындай бир идишке куюп атам, май түрүндө куюлуп атканын байкайбыз. Майдай болуп, кою болуп куюлуп атканын байкадык. Мына ушуна дагы көңүл бурушубуз керек. Ал кандай түстө? Үчүнчүсү. Бул саргыч жашыл түстөгү мындай өзүнчө бир түздүү болот. Анысына да көңүл бурабыз. Жана дагы маанилүү нерсеси, биз колубузга көөрө кармасак, жылыганда жыты жакшы чыгат, биз жыттап көрөбүз. Мынаки, аромат жакшы, сонун жыты бар. Ушинтип да билебиз. Жана дагы билүү нерсеси, даамынан жыты андан кийин даамы кандай? Мына көөрөк алып, оостун бардыгын айлантып жутабыз. Оосту ачыштырбайт, кекиртекти мындай кичине ачыштырып өткөн май, ошол таза май. Ал жумшак дегени таза туура эмес. Кичине бул тамакты ачыштырып өтүш керек. Бул да бир белгиси. Мына эң негизгиси, бизден ала турган болсоңор, шайкештиги бар. Жана бизге берүүчү поставщиктин дагы шайкештигин алганбыз. Биздин май албетте химиялык жагынан 0,8% ашпаган кычкылтектик заттыгы бар. Эми болсо мынаки дагы бир текшере турган нерсеси, баягы силер таң калып көрүп аткан майды аралаштырып, мындай свеча күйзө турган кылып туруп, мындай майга мындай аралаштырабыз. Мына ушул жерден биз азыр кандай күйөт экен ошонусун текшеребиз. Биздин учурда биз кебезге аралаштырып алдык, жана мындай жол менен күйгүзөбүз майды. Азастан барып тутанат. Мына тутангандан кийин күйүп аткан абалында биз ыш көрбөшүбүз керек. Бул майдын тазалыгынын белгиси, мына ыш болбой туруп күйгөндө мына ошол белгиси эң биринчи. Мына жайдан баштап өзү тутанып күйгөнүн көрөсүңөр. Мен силерге оңойраак болуш үчүн мындай кылып көрөйүн. Мына силер байкагандай, бул жакта да көрүнүп, мурунтан күйүп мына туталган май көрүп атсыңар. Мына бул жактан да эми тутанып келаткан биздин свечабызды мынакей. Бир да ыш көрүнбөйт, ыш көрүнбөгөн майдын тазанын белгиси. Мына ушинтип силерге мен өзүмдүн ой менен бөлүштүм. Силерге оорубасын деп, пайдалуу майды ичсин деп, фармацевтиканын кандидаты Шайлообек Уркунбаев. Assalamu alaikum.